Ассаламу алейкум, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздерге назарыңыздарга Кореянын автомагистралын тартуулайбыз. Автомагистралга азыркы учурда кичине пробка болуп турган учур. Күндүзгү саат 2-ден 49 өтөттү. Унаалар көп абдан. Бул жерде кичине жол тыгыны болгон экен, буга чейин жакшы эле келе жаттык эле. Качан мен телефонумду көтөрүп видеону тартып баштаганда ошентип пробка башталып калды. Себеби бул жерде автомагистралга кошула турган да бир жол бар экен, ошол себептен пробка болуп калды. Демек, кичине күтө турасыз. Бул жерде бош өзүнчө бир линия турат. Бул линияга түшкөнгө болбойт. Жашыл менен көк менен белгиленип турат. Атайын түшө турган сааттар бар, кечкисин айдаса болот. Азыр болсо уруксат жок. Бул жерден только автобустар жүрөт. Чоң шаардан чоң шаарга каттаган мынакей азыр өтүп кетти. Мисалы, Сеулдан Пёнгтекке же болбосо дагы бир башка чоң шаарга жүрө турган автобустар каттайт. Экинчи полосада, мен бараткан полосада кичине скоростной дорога бул. Кичине тезирээк жүрөт. Андан кийинкисинде бир аз акырыныраак, андан аркысында дагы акырыныраак, аркы четке көндү жүк ташуучу унаалар жүрөт. Негизинен ошондой ылайыкташкан. Бирок анча мынча экинчи полосага дагы жүк ташуучу унаалар түшүп алган учурлар катталат. Биринчи, экинчи полоса ар дайым тез жүрүүчү унааларга ылайыкталган. Булардын шарты ошондойбу, мен билбейт экем. Ушундай, буларда биринчи, экинчи полосада тезирээк жүрүшөт. Аркы четкиде көбүнчө жүк ташуучу унаалар жүрөт. Бирок эми азыр жөнөкөй машиналар деле жүрө берет. Болгону ошол жүк ташуучу унаалар ошол жерге жүрсүн деген жолдо правила бар. Ушундай достор. Кореянын жолдору абдан керемет. Өтө суктанарлык. Бизге дагы жок дегенде ушул Көлдөн Бишкекке, Бишкектен Таласка, Бишкектен Баткенге, Ошхо ушундай магистралдар курулса, өтө сондолук мына бул жерде. Автобустар шуулдап өтүп атат. Автобустар саатынан кечикпейт ушул жол менен. Шуулдап өтүп кете берет. Менин күзгүм өтө ирдеп калган экен. Мынакей автобустар шуулдап эле өтүп кетип атат. Булар эч качан саатынан кечикпейт. Ушундай. А биз болсо кичине пробкага кабылып атабыз. Автобустардын пробкага кабылуусу болбойт. Өтө аз. Ушундай демек. Корейлердин машиналары боюнча айта турган болсок, булар дээрлик жаңы унааларды айдашат. 5 жылдык. Албетте эми эски 10 жыл, 20 жылдык унаалар деле бар, бирок көпчүлүгү 5 жыл, 4 жыл, 3 жыл ушундай жаңы унааларды айдашат. Анан мен буларга абдан баа берем. Булар өзлөрүнүн производствосын колдойт. Мисалы, Кияны, Хундайды, Samsung бар. Дел ушул компаниялар унаа чыгаруучу компаниялардын унааларын айдашат корейлер. Алдымда кетип бараткан Mercedes, Volkswagen'ге окшогон унааларды, чет мамлекеттен келген унааларды азыраак айдашат. Себеби буларда патриоттук сезим күчтүүрөөк окшойт. Ошол себептен же арзаныраак болгон үчүнбү өздөрүнүн унаасын айдайт. Өздөрүнүн унаасы деле жаңы чыккандары кымбат болот, бирок бир аз эскиргенде арзандай түшөт. Ал эми чет элдик машиналар бул жерде кымбатыраак турат. Жылы эскилер албетте арзан, бирок жылы жаңылары өтө кымбат. Анан налогу дагы кымбатыраак болгондуктан ошол нерседен да качып өздөрүнүн унаасын айдашат. Кореяда мынакей күз өзүнүн өкүмүн сүрүп өтүп бара жатат. Күз дагы Кореяда абдан кооз. Бардыгы сары, кызыл, ар кандай түстөгү жалбырактарды тапса болот олорго. Кудай буюрса жакын каралыкта бир экскурсияга чыгып калсам, мен сиздерге өзүбүздүн ушул YouTube каналдан ошондой кооз жайларды тартуулап көрсөтөм. Бул жерде менин навигаторум мага жолду туура так көрсөтүп баратат. Карама каршы багытта дагы 5 полоса бар. Ошол 5 полоса менен дал ушундай эле жүргүнчүлөр өз сапарларын улап бара жатышат. Ушундай достор, биздин каналга катталыңыздар. Биз ар дайым
жагымдуу маалыматтарды сиздер үчүн тартуулап турмакчыбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча бар болуңуздар.